25-сентябрда Жогорку кеңештин 7-чакырылышы өзүн өзү таркатты. 32 депутаттын парламентте мөөнөтүнөн мурда таркатуу демилгесин эл өкүлдөрү бир добуштан колдоп беришти. Эгемен Кыргызстандын тарыхында парламент өзүн өзү биринчи жолу таркатып, тарыхый окуя болуп калды. Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттары 5 жылга шайланып келгени менен 4 жылга жетпей мөөнөтүнөн мурда тарады. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин 8-чакырылышына шайлоо 30 ноябрда өтөөрүн айтты. Эми Жогорку кеңеш таркаган күндөн тартып 5 күн ичинде президент мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындайт. Биздин бул чечимибизге, биздин бул кадамыбызга эч кандай сырткы күчтөр, президент жанын администрациясы, министрлер кабинети же башка бир укук коргоо органдары аралашкан жок. Мына өзүңүздөр буну так даана сезип көрүп турасыздар. Жогорку кеңештин 7-чакырылышы бүгүнкү күндө 4 жыл ичинде өтө маанилүү мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Албетте бул эзелтен чечилбей келе жаткан чек ара маселелери, кошуналар Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрү менен чек ара маселесин чечтик. Эчен жылдан бери айтылып, бирок ишке ашпай жаткан эң чоң долбоорлордун бири болгон бүгүнкү күндө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун макулдашуусун бекитип бердик. Ошол эле учурда улуттун азыгы, жүрөгү болгон мамлекеттик тил боюнча мыйзамды кабыл алдык, конституциялык мыйзамды. Бул дагы чоң эрдик. Урматтуу депутаттар, андан сырткары мынакей өлкөбүздө жүргөн аймактык административдик реформаны кабыл алып бердик. Экономикалык мыйзамдар боюнча мунапысты кабыл алып бердик. Андан да кем эмес, мына совет доорунда биздин ата бабаларыбыз адилетсиздик менен репрессияланган, көбү караланып, кесилген, камалган. Мына ошону биздин 7-чакырылыш саясий эрки менен, күчү менен ошол биздин репрессияга туш болгон ата бабаларыбызды актоо мыйзамын кабыл алып бердик. Бул дагы өтө чоң маанилүү мыйзамдар. Эгерде ушундай айта бере турган болсок, бир топ мыйзамдарды санай берсек болот. Баарыңыздарга төрага катары чын дилимден ыраазычылык билдирем. Баарыбыз колубуздан келишинче бүгүнкү гүлдөп өсүп өнүгүп аткан Кыргыз мамлекетин курууга өз салымыбызды коштук. Биз сөзүбүз менен, ишибиз менен, добушубуз менен, жазган мыйзамдарыбыз менен коштук деп мен толук ишенем. Бар болуңуздар, шайлоого баргандарга ийгилик каалайм. Баарыңыздар элдин батасын алып утуп келиңиздер. Кудай буйруса, Куда кааласа, ушул парламенттин бийик трибунасында жалаң Кыргыз мамлекети үчүн, Кыргыз эли үчүн кызмат кылган уул кыздарыбыз депутат болуп келишине тилектешпиз. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик, жакшылыкта, ийгиликтин үстүндө көрүшөйлү. Демилгечи депутаттардын бири Улан Примов баяндама жасап, парламенттик шайлоону жылдырууга президенттик шайлоонун удаа келиши башкы себеп экенин айтып, мындай учур саясий туруксуздукка алып келиши толук мүмкүн деди. Ошондой эле ал мамлекет үчүн маанилүү болгон эки чоң шайлоонун ортосунда жыйынтык чыгарып, кийинки шайлоого даярданууга Боршайкомго дагы убакыт керектигин белгиледи. Бул жерде биз өзүбүздүн жеке кызыкчылыктан дагы мамлекетибиздин туруктуулугун, мамлекетибиздин кызыкчылыгын жогору коюп, ушул кадамга барсак, мен ойлоймун, туура кадам болот. Жана ушул депутаттар, ушул 7-чакырылыш тарыхта биринчи жолу мамлекетибиз эгемендүүлүк алгандан бери өзүн өзү ушундай таркатууга барган парламент катары калабыз деп ишенемин. Комитетте аталган маселе да каралды. Бүгүн эртең менен төраганын астында аталган маселе мыйзам боюнча координациялык кеңеште дагы каралды. Азыр эми урматтуу депутаттар, ушул пленардык жыйында сиздердин астыңыздарда аталган маселе каралып атат. Колдоп бересиздер деп ишенебиз. Анткени менен депутат Надира Нарматова 7-чакырылышты таркатууга демилгечи болгон 32 депутатты сынга алып, алардын 8-чакырылышка өтө турган шайлоого катышууга моралдык укуктары барбы деген суроону ортого салды. Улан Бердибаевич эң татаал, оор, жүрөгө өткөн көп суроолорду талап кылган, бүдөмүк жоопторго жоопсуз калган мыйзамдарды дайыма алып чыгасыз да. Бир чети мен сизге ошондой оор мыйзамдарды тарыхтын алдында жоопкерчиликти алганыңызга рахмат айтам.
Экинчиден такшалып калганыңызды көрсөтөсүз, ар кандай кырдаалда саясий мазмунда жооп бергенге. Үчүнчүдөн, көп деле жакшы мыйзамдар эмес да, сиз алып чыккан мыйзамдарчы. Бул деген тарых алдында жазылып кала турган нерсе. Айта турган болсом, мен жекече эч кимге талкуулабайм, бирок өтө коомчулукта болуп аткан өкүнүчтүү маселе. Болгондо дагы эң акыры келгениге 6 айда боло элек, 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл боло элек депутаттардын келе калып туруп, кете калам деп туруп демилге көтөргөнү коомчулукта түрдүү пикирди жаратты да. Болгондо дагы 3 вице-спикердин бардыгы кетем деп жарыялык кылып атат. 6 комитеттин төрагасы кетем деп маселе көтөрүп атат. Бул деген парламенттин ичинде биз катарда карапайым депутаттар мүмкүнчүлүктү берип, көкөлөтүп, төргө тургузган адамдардын парламентти таратабыз деп алып чыкканы бул коомчулукта өтө бөдөмүк суроолорду жаратып атат да. Эгерде ошончолук биз катардагы парламенттер иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берсек, алар тарайбыз дей турган болсо, анда кеткилери келсе өздөрү арызын жазып кете берсе болмок экен, аркасында катарда күтүп, жылдап турган кандидаттар келип отурмак. Ошо демилге көтөргөндөр элдин алдына барганда өзүңөрдүн жоопкерчилигиңерди кантип добуш бер деп барасыңар, Кудайдын алдында, мыйзамдын алдында, шайлоочулардын алдында моралдык укугуңарды ойлоп койгула. Бирок мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мен бул мыйзамдын долбоорун колдойм. Урматтуу Надира Азимовна, сиз менин дарегиме бир топ сын пикирлерди айтып өттүңүз. Мен сизди сыйлаймын. Улуу депутат катары. Мага бааны сиз бербейсиз, мага бааны менин шайлоочуларым берет. Айткандан кийин каршы чыгыш керек болчу. Сөздү айтып алып, демилгечи топко андан кийин колдойм деген бул түшүнүксүз болуп атат да. Демилгечи топ абдан туура түшүнүп, биз бардыгын карап, андан кийин ушу демилгечи топ ушунда чечим чыгарып, сиздерге алып чыгып атабыз. Улан Бердибаевич көп мыйзам долбоорун алып чыкты, мен колдоймун. Бул демилгечи топтун башында турду. Бардык демилгечи топтор биз колдодук сизди, Улан Бердибаевич. Биз ар дайым айтып келебиз да, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыздан мамлекеттикин, элдикин бийик коелу депчи. Эмнеге андан эгерде биз ошол сөз чын болсо, эмнеге өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды биз азыр биринчи коюп атабыз, мамлекеттикин экинчи коюпчу. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде парламентти мөөнөтүнөн мурда таратуу сунушу каралып жатканда, депутат Элмурза Сатыбалдиев негиз катары жаңы адамдар келсин, парламент жаңылансын деген дагы себептерди кошуу керек деген сунушун берген. Депутаттын оюн бардын сыйлайм. Мен деле Самаровскага кошулам. Мен оюмда жок, мындан ары барганга мен ыраазымын. Депутат болдум. Өзүм шайлоочулардын алдында бардык наказдарды аткардым. Өзүм көрдүм бул мыйзам чыгаруучу демилге, мыйзам чыгаруучу жумуш, ошол учурда мыйзамды контролдоо дегенин менде жок эле, тажрыйбамда ошону көрдүм. Мындай бир кененирээк талкуу кылып, кененирээк отуруп, талкуулап, андан кийин жогорку кеңешке алып чыксак жакшы болмок. Улан Бердибаев, окупойсоңуз фамилияларды, не дегенде бүдөмүк сөздөр көп. Окуганга даяр. Анан алар кызыктар болбой, буяка келбей коюшканбы? Мен ойлойм, сиздин жаныңызда бүгүн нерден бир үчөөлөө бар го, демилгечилер. Жок, демилгечилер мына тегереги менен катарыңызда бардык демилгечилер отурат. Комитет демилгечиби? Жок, мен эми ушул жердеги демилгечилер эл үчүн угуп коелу. Макул, урматтуу депутаттар, Элмурза Ракиевич аталган суроосуна жооп берүү максатында Азыгалиев, Сыдыгалиев, Маматалиев, Садырбаева, Сулайманов, Кундузбек Кошалиевич, Исраилов, Масабиров, Примов, Турсунбаев, Төлөнов, Козуев, Калпаев, Аджибаев, Кенжебаев, Жунушалиева, Алимжанова, Зулпуев, Лурова, Султанбекова, Төлөбаев, Рыспаев, Самаков, Акаев, Жакышев, Өмүрзаков, Нышанов, Молдобекова, Мураталиев, Егенбердиев, Таштанбеков, Тыналиев, Малиев. Жалпы 32 депутат. Рахмат. Негиздөгө бир аз мен оюмда кошуп кетсе болобу мында биз бир аз эскирдик, болсо балким, мен өзүм айтайын, эмнеге барбайм дегенимчи. Мен жашым дагы уже жетип калды. Балким биздин уже ой жүгүртүү, мамлекетти башкаруу же мыйзам чыгаруу деген оюбуз бир аз эскирип калгандыр да. Ошон үчүн жаңыланып келишсин, жаңы адамдар келишсин, сөзсүз биздин курамдан дагы келишсин. Бирок баягы иштеймин, жаңы көз караш менен иштеймин дегендер келеби деген негиздөөнү мында бир эки сөз менен кошуп койсоңуз, эртеңки жыйында дагы жеңилирээк болмокпу дейм да. Эске алабыз. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында бул маселе каралганда депутаттар дээрлик талкуулаган жок.
Ошентип бир добуштан колдоп беришти. Парламент өзүн өзү таратканга чейин Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо мыйзамына бир топ өзгөртүүлөр киргизилген. Талапкерлер сөзсүз кыргыз тилин билиши керек деген талап коюлган. Ошондой эле соттолгон жана соттуулугу жоюлган же кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткенине, тараптардын келишип алганына же моралдык жана материалдык чыгымды өндүрүп бергенине байланыштуу кылмыш иши кыскарган жарандар дагы жогорку кызматтарга талапкерлигин кое албайт. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу мөөнөтүнөн мурда өтө турган шайлоо таза өтөөрүн айтып, добуш сатуу өңдүү эски ыкмаларды колдонгондорго катаал жаза каралганын белгиледи. Шайлоо болуп көрбөгөндөй таза өткөрүүгө биз бел байлайбыз. Буга барыбыз аракет кылышыбыз керек. Эч качан жарандардын, шайлоочулардын добушун мурдагыдай жол менен алдоо, сатып алуу, күч көрсөтүү менен эмес, чыныгы өзүбүздүн позицияларыбыз менен, программаларыбыз менен элдин добушуна ээ болушубуз керек. Бул бир, экинчиси, урматтуу депутаттар, ошондой добуш берүүдө, добуш сатып алуу, ар кандай мыйзамдан сырт аракеттер болсо катуу жазаланат, жазага кириптер болот. Анан дагы маанилүү маселе. Мына азыр айтып атышат, президенттин батасын алыптыр, генералдын батасын алыптыр, төраганын батасын алыптыр деп ушундай сөздөр болот. Бул сөздөрдүн баары калп жалган. Президент да эч кимге бата бербейт, төрага да бербейт, урматтуу генералыбыз да бербейт. Батаны эл берет. Элдин алдына баралы. Эл берсин батаны. Бул жолку шайлоо жаңы система менен өтөт. Кыргызстанда 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлөт. Алардын ар биринен парламентке 3 депутат шайланат. Гендердик квота дагы киргизилди. Ага ылайык ар бир 3-чү эл өкүлү аял болот. Ошондой эле талапкерлер кыргыз тилин сөзсүз билиши керек деген шарт бар. Бирок мамлекеттик тилди талапкерлер канчалык билиши керектигин өкмөт беките элек. Бир шайлоочу бир гана талапкерге добуш бере алат. БШК биринчи жолу аралыктан добуш берүүнү киргизди. Бул үчүн жарандар онлайн идентификациядан өтөт. Жаңы мыйзам боюнча эгерде депутат мандатын тапшырса, кайра шайлоо өтпөйт. Анын ордуна кийинки эң көп добуш алган талапкер депутат болуп келет. Муну менен өкмөт шайлоого кеткен чыгымдарды үнөмдөө максатын көздөйт. Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү укугу саясий партияларга жана өзүн өзү көрсөтүү жолу менен жарандарга таандык. 25 жашка толгон, жогорку кесиптик билими бар, акыркы 5 жылдан кем эмес республикада туруктуу жашаган Кыргызстандын жараны талапкерлигин көрсөтө алат. 2021 жылы 28 ноябрда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына кайра шайлоо өткөн. Анткени 2020 жылдын октябрындагы шайлоодо админ ресурс колдонулуп, добуш сатуу алуу фактылары болду деген негизде 1000 деген адам Ак үйдүн алдына чогулуп, өлкөдө бийлик алмашкан. Бул шайлоого Райымбек Матраимовдун партиясы дагы катышып, эң көп мандат алган эле. Кайра шайлоонун дагы жыйынтыгы күмөн жаратып, БШКнын алдында митинг өткөн. Добуштар алгач автоматтык эсептөөчү урналарда, андан соң колго эсептелип, Боршайкомдун сайтына жарыялангандан кийин БШКнын серверлеринин иши үзгүлтүккө учураган. Система жаңылангандан кийин айрым партиялардын добушу азайып калганы нааразычылыктарды жараткан. Ошондо нааразы болгондор БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекованын кызматынан кетишин жана кайрадан шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Ал эми Боршайком өзүнчө чыгарылган жыйынтыктоочу таблицанын формуласында гана ката кеткенин, ал АЭСтин ишине таасир этпегенин билдирген. Бирок нааразычылыктарга карабастан шайлоо өттү деп таанылып, 5% босого чектен Жогорку Кеңешке 6 партия өткөн. Алар Ата журт Кыргызстан, Ишеним ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру. Калган 36 депутат бир мандаттуу округтан шайланып келген. Парламенттин 7-чи чакырылышында 20дан ашык депутат ар кандай жагдайда мандатын тапшырды. Чу дегенде эле парламенттеги экс-бажычы коррупционер Райымбек Матраимовго байланышы бар депутаттар мандатынан ажырады. Андан соң диплом чыры менен дагы бир нече депутаттын талапкерлиги жокко чыкты. Көп узабай дагы бир катар депутаттарга кылмыш иштери ачылып, соттолгондору дагы болду. Ошентип отуруп депутаттардын 3төн 1 алмашты. Кызыгы, Жогорку Кеңештин мөөнөтүнөн мурда таркатууну демилгелеп жаткандардын айрымдары кечээ эле мандат алгандар. Депутат Элмурза Сатыбалдиевден башка шайлоого катышпайм дегендер болгон жок. Айрым эл өкүлдөрү шайлоого даярдыкты эбак эле баштагандай. Мисалы, Бекмурза Эргешев августтун аягында Ош шаарындагы мектептердин мугалимдерине техника тапшырды. Миргүл Темирбаева Раззаков шаарындагы жана Кең Талаа айыл өкмөтүндө Бешкент айылында да элге көмүр таратканын ачык эле айтты. Равшанбек Рыспаев Көкжар айыл аймагында скважинаны оңдотуп бергенин жана анын демилгеси менен Көкжар Кызылкыя жолунун кулап
Булатов айыл аймагындагы 2 километр бөлүгүнө асфальт төшөө башталганын жарыялады. Мындан сырткары дагы 5 километр жол салдырып берерин социалдык тармактардагы группалар аркылуу пиарлай баштады. Депутат Руслан Жакышев Талас облусунун Бакай-Ата районундагы Акназаров айылында аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө фура менен көмүр таратты. Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев Жумгал районунун Түгөлсай айылында дзюдо боюнча турнир өткөрүп, Мелдештин фондуна 250 000 сом бөлүп берди. Ал эми Бактияр Калпаевдин колдоочулары мурдагы шайлоо өнөктүгүндө тартылган видеолорун бөлүшүп баштады. Анда Калпаевдин Ташиев менен түшкөн кадрлары дагы бар. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы кандай иштеди? Сиз шайлаган депутатыңыз убадаларын аткардыбы же бир басып барган жокпу? Депутаттардын кайсы мыйзамдары жашооңузду жеңилдетти? Кайсы мыйзамдар жашооңузду татаалдаштырды? 8-чи чакырылышта кимдерди көргүңүз келет? Кандай адамдар депутат болушун каалайсыз? Каналга катталып, комментарий жазыңыз. Мен аты жөнүм Асель Шамилова. Кийинки көрүшкөнчө аман туруңуз.